Индиянын түндүгүндөгү Уттар-Прадештин штатында 2 күндүн ичинде эле катуу ысыктан кеминде 34 адам каза болду. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышууда. Маалымдалгандай, жабыркагандардын баары 60 жаштан ашкан жана буга чейин катуу ысыктан улам күчөшү мүмкүн болгон, ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөр бар адамдар. Индиянын метеорологиялык департаменти Балияда жума күнү максималдуу температура 42,2 градус деп билдирди. Бул нормадан 4,7 градуска жогору болгон. Жайдын аптаптуу ысыгы штат боюнча электр энергиясын үзгүлтүккө учуратып, адамдарды суусуз, желдеткичсиз жана кондиционерсиз калтырган айтылды. Ал эми өкмөт электр энергиясын толук калыбына келтирүүгө убада берип, элди бийлик жана кызматташууга жана электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга үндөдү. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан туристтер үчүн 20 000 даана эскертме буклеттер даярдалды. Ведомстводон билдиришкендей, буклеттер туристтик мезгил учурунда чет өлкөдөн келген коноктордун коопсуздугун толук кандуу камсыздоо максатында даярдалган. Буклеттер Манас эл аралык аэропорт аркылуу, аймактардагы автобекеттер аркылуу жана чек ара кызматкерлери үчүн чектешкен көзөмөл посттор аркылуу Кыргызстандын аймагына келген туристтерге жана конокторго таратылууда. Эскертме буклетинде коопсуздук тармагында жол кыймылынын эрежелери, ага салынган айып пулдары жана тийиштүү кызматтардын ыкчам номерлери көрсөтүлгөн. Эскерте кетсек, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын туристтер ротасы чет тилдерди билген офицердик курамдан түзүлүп, коопсуздуктан сырткары багыт берүү, жол көрсөтүү, которуп берүү, өңдөө сервердик кызматтарды дагы аткарышмакчы. Президент Садыр Жапаров кече 17 июнда Талас облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин бул облус боюнча башкармалыгынын жаңы имаратын ачты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Чогулгандардын алдында сөз сүйлөп, жаңы имарат жаңы шарттар коопсуздук органдарынын кызматкерлерине элдин жыргалчылыгы үчүн иштөөдө жаңы дем, жаңы күч берерин айтты. Президент кечеги өткөн тарыхыбызда билбей эртеңки келечегибизге кам көрө албайбыз деп баса белгиледи. Ошондуктан ал өлкөнүн улуттук коопсуздук органдарынын тарых таржымалына азын улак токтоно детти. Мамлекет башчысы Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин мамлекеттин жаңы тарых барактары ачылып, коомдук, саясий, социалдык жана экономикалык маанилүү өзгөрүүлөр биринин артынан бири жүрүшө баштаганын баса белгиледи. Ошондой эле заманбап имараттын ачылышы менен улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин ишинин натыйжалуулугу артып, ички жана тышкы коркунучтарга каршы күрөшүүнүн сапаты жогорулайт деп үмүт артам деп белгиледи. Ата мекендин коопсуздугу үчүн күнү түнү тыным албаган ак эмгегиңиздердин акыбети кайтсын деген каалоолорун билдирди өлкө башчысы Садыр Жапаров. 2023 жылдын жайкы туристтик сезонунун ачылышына карата уюштурулган кайрымдуулук акциясынын алкагында Мегаком мамлекеттик уюлдук байланыш оператору Кыргыз Республикасынын балдар укуктары боюнча айгарым укуктуу катчылыгынын жардамы менен Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы балдар социалдык мекемелеринин тарбиялануучулары үчүн Ысык Көл облусуна бир күндүк тур уюштурушту. Иш чаранын негизги максаты багуусуз жана жетим калган балдарга колдоо көргөзүү болуп саналат. Компаниянын менеджменти балдардын бир эмес эки кыялын ишке ашырууну чечти. Ал поездге түшүү жана Ысык Көлгө баруу. Ушундай иш-чаралар көпкө чейин созулган салтка айланып, ал эми башка компанияларда бул жөрөлгөнү ишке ашырып турууларын каалайт элек деп белгиледи Мегаком компаниясынын башкы директорунун орун басары Эркинбек Баяманов. Мегаком компаниясы атайын мекемелердин тарбиялануучуларынын өнүгүүсү жана коомго аралашуусу үчүн оптималдуу шарттарды түзүү аракетинде байма-бай жардамдарды көрсөтүп келет. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев Фредрих Эберт атындагы фонддук аймактык директору Филипп Ян менен жолугушты. Бул тууралуу министрликтен кабарлашты. Жолугушуунун жүрүшүндө министрлиги менен Фредрих Эберт фондунун ортосунда кызматташуу боюнча эки тараптуу меморандумга кол коюлуп, дилгир модулдук окутуусун баштоо боюнча чечим кабыл алынды. Эске сала кетсек, дилгир модулдук окутуунун жүрүшүндө жаштар жеке жана кесиптик өнүгүүсү үчүн зарыл болгон билимдерге жана көндүмдөргө ээ боло алышат. Дилгер модулдук окутуусу жана лидерлерди окутуу үчүн билимдин жана көндүмдөрдүн бирдиктүү жыйындысы болуп саналат. Жана анын максаты жаш лидерлерди өстүрүүгө жана Кыргызстанда жарандык жоопкерчиликти калыптандырууга
багытталмакчы. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.